Кийинки темабыз Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жана эл аралык байланыштары деген тема. Мындай эмнени айтмакчыбыз? Мына Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин, жетишкенден кийин эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге өз алдынча катышууга, өз алдынча саясат жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алды да. 1990 жылы Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги милдеттери такталып, негизги тышкы иштер ТИМ деп коелучу. ТИМ кыскартылган тышкы иштер министрлигинин негизги багыттары аныкталып, негизги милдеттери такталган. Андан сырткары бул тышкы саясаттын жүргүзүүдөгү приоритеттүү багыттар дагы аныкталган. Кыргыз Республикасы тышкы саясатта КМШнын жана өзгөчө Борбордук Азиянын өлкөлөрү менен, Борбордук Азиянын өлкөлөрүнө бул кайсы өлкөлөр кирет? Мына кошун өлкөлөр: Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан сыяктуу өлкөлөр менен, өзгөчө ошо Борбордук Азия өлкөлөрү менен, боордош өлкөлөр менен саясатты, байланышты күчөтүүгө маани берген да. Анткени бул өлкөлөр менен биздин байланыш баардык тетиги кылымдар бою байланышты өнүгүп келген да. Борбордук Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары СССР кулаган учурдан тартып өз ара байланыштарды, жардамдашууну биринчи планга коюшкан да. Бул багыттагы келишимдерге Кыргызстан, мисалы Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы алгачкы келишим 1991 жылы 18 февралда болуп өткөн дагы. Алар ошол экономикалык жактан өзгөчө байланышууга бир топ келишимдерге кол коюшкан. Андан кийинки келишим кошуна мамлекет Өзбекстан менен. Бул алгачкы тышкы байланыштагы келишимдер Өзбекстан менен 14 жылдын 14 мартында кол коюлган экен. Андан тышкары Түркмөнстан менен ошондой эле маанидеги келишимге Түркмөнстан менен ошол жылдын 16 июлунда кол коюлуп, бул боордош элдер менен түбөлүк достук келишимдери түзүлгөн. Андан тышкары Кыргызстандын тышкы саясатында, КРНын тышкы саясатында Россия Федерациясы менен мамиле өзгөчө орунда туруш керек болгон да. Себеби бул тарыхый, экономикалык, социалдык жана этностук факторлор менен байланыштуу да. СССР тараган алгачкы мезгилден тартып Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы достук маанайдагы мамилелер бир топ калыптана баштаганда, эки өлкөнүн ортосундагы достук, кызматташтык жана өз ара жардамдашуу, мамлекеттер аралык мамилелердин негиздери жөнүндө келишимдер түзүлгөн. Экономикалык кызматташтык, соода экономикалык байланыш боюнча өкмөт аралык келишимдер иштей баштаганда, Борбордук Азияда стабилдүүлүктү сактоо жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү үчүн 1996 жылы Шанхай шаарында, Кытайдагы Шанхай шаарында Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстандын 5 өлкөнүн мамлекет башчылары келишимге кол коюшуп, мамлекет башчылар Шанхай бешилтигин түзүшкөн. Шанхай бешилтиги деп аталган алгачкы жолу. Шанхайская пятерка деп. Бул Борбордук Азиядагы тынчтыкты
стабилдүүлүктү жана терроризмге каршы күрөш боюнча түзүлгөн уюм да мындай. 2001 жылы 14-15 июнда Шанхайда кайра өткөн жыйында Өзбекстан бул уюмга мүчө болуп кабыл алынган. Мына ошентип азыркы убакта Шанхай кызматташтык уюмуна 2001 жылдан баштап 6 мамлекет ушул уюмду түзүүчүлөрү жана мүчөлөрү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын тез арада эле эл аралык аренада колдоого ээ болуп Кыргыз Республикасы мындай эл аралык масштабта 92 жылы алгачкылардан болуп АКШ Америка Кошмо Штаттары өз элчилигин ачкан. АКШ элчилигин ачкан эң биринчилерден болуп. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн таанып, анан өз биринчи элчилигин ачканда, андан кийин Кытай Эл Республикасынын, Россиянын, Туркиянын, Германиянын жана башка көптөгөн өлкөлөрдүн элчиликтери ачылган. Андан тышкары 1992 жылы 2 мартта Кыргыз Республикасы, мына бул жерге сүрөтүн эмблемасын коюп койдук, Улуттар уюму, Бириккен Улуттар уюму. Бириккен Улуттар уюмуна БУ деп коелу жерге. БУ, Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болуп кирген. 91-93 жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын көз каранды эместигин жерге жазып коелу. 1991-93 жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын көз каранды эместигин дүйнөнүн 128 мамлекети таанып, 128 мамлекети таанып деген баягы ушундай Кыргыз Республикасы бар экен дешип таанып, ал эгемендүү экен дешип таанып, ал ушул мамлекеттердин анын ичинен 80ден ашык мамлекеттер менен дипломатиялык мамилелер түзүлгөн. Ал эми 1998 жылы Кыргызстандын көз карандысыздыгын 135 мамлекет таанаган. Азыркы дүйнөдө 210дон ашык мамлекет бар азыркы дүйнөдө. Мына бүгүнкү 2012 жылга карата. Ал эми 98 жылы 135 мамлекет Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн тааныганда, андан тышкары ошол 135-тин ичинен 91 мамлекет менен дипломатиялык карым-катнаш алакасын түзгөнбүз. Бишкекте ушул жылдарда 11 элчилик жана өкүлчүлүк ачылган. Чет өлкөлөрдө республиканын кызыкчылыгын ошол жылдарда 17 дипломатиялык мекемелер Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын коргоп келишет да. Кыргыз Республикасы КР өз алдынча мамлекет катары дүйнөлүк бир кадыр барктуу чоң уюмдарга, эл аралык уюмдарга мүчө болуп кирген да. Алардын арасынан өткөн айтып кеттик мына. Бириккен Улуттар уюму, БУ, Бириккен Улуттар уюму. Ошол Бириккен Улуттар уюмунун ичиндеги ЮНЕСКО мына. ЮНЕСКО деп жазсак болот, ЮНЕСКО. Бул жанагы дүйнөлүк билим берүү жана маданият өнүктүрүүгө салымгоо жөнүндө иштеген, ошого салым кошуучу дүйнөлүк уюмда. Андан тышкары мына ОБСЕ деген Европалык коопсуздук уюму, ОБСЕ. Биздин азыркы экс-президентибиз Роза Отунбаеванын фонунда ушул ОБСЕнин сүрөтү тартылып турат. Ушул ОБСЕге мүчө болгонбуз. Жана КМШ өлкөлөрүнүн ичиндеги ОДКБ, Организация договора коллективной безопасности дейт. Андан тышкары дүйнөлүк көптөгөн дагы ЮНИСЕФ, МОД, ВОЗ деген уюмдарга, мисалы, ВОЗ деген эмне уюм? Ошол Бириккен Улуттар уюмунун ортосундагы ичиндеги эл саламаттык сактоо уюму да. Мына ушундай кадыр барктуу, анан дагы финансылык чоң уюмдарга, мисалы, Дүйнөлүк банкка, Азиялык банктарга, мына ЮНЕСКОнун шартында биз акыркы жылдарда мына ЮНЕСКонун катарына маданият тармагында биздин Манас эпосубуз дүйнөлүк шедевр катары ушул ЮНЕСКонун курамына алынды да. Андан тышкары мына Сулайман Тоо, Кыргызстандагы Сулайман Тоо, ушул ЮНЕСКонун
ичиндеги дүйнөлүк бир шедеврлер катары кабыл алынды да.